Кыргызстанда күйүүчү майдын кору жетиштүү, кооптонууга негиз жок. Учурда өлкөдө 1,5 айга жете турган күйүүчү майдын запасы бар. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов билдирип, учурдагы жалпы саясий кырдаалга байланыштуу жаралган маселелер жана аларды алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Энергетика министрлиги жалпы башка мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле биздин баягы атамекендик нефтетрейдери менен чогуу иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда тиешелүү деңгээлде запастар бар. Тактап айтканда где-то 1 айдан 1,5 айга чейин запастарыбыз бар. Негизинен эле бул теманын кеңирээк токтоло кетсек, баарыбызга эле маалым болуп калды. Акыркы 3-4 жылдын ичинде дүйнөдө геосаясий абал корчуп баштаганына байланыштуу рынокто, энергетикалык абалдар дагы тез өзгөрдү. Ошого байланыштуу көп мамлекеттер өзлөрүнүн ички баланстарын, керектөөлөрүн жана башка жактан диверсификациялоо маселелерин карай баштады. Жыл сайын өлкөдө күйүүчү майга болгон ички керектөө өсүүдө. Кыргызстанда жылына болжол менен 2 миллион тоннага жакын ар түрдүү күйүүчү май керектелет. Анын дээрлик 95% Россиядан импорттолот. Учурда бул өлкөдөн келе турган күйүүчү майдын көлөмү мурункуга салыштырмалуу азайган. Жалпы саясий абалга, анын ичиндеги Россия Федерациясынын ичиндеги ички рыноктогу абалга байланыштуу Кыргызстандагы былтырда ситуация болгон. Быйылкы ситуацияны эске алуу менен биз дагы өзүбүздүн керектөөлөрүбүздү бир сыйра карап чыгып, андан сырткары ошол тыштан диверсификациялоо, ошондой эле ички өндүрүшкө басым кылуу, андан сырткары баягы күн сайын биздин запастарды, жолдо келаткан объемдорду, келишимдерди мониторинг кылуу боюнча тыгыз иштер жүргүзүп атабыз. Эми жалпысынан алганда көрөрмандарда суроо болушу мүмкүн, эмне себептен ички өндүрүштү колдонбойбуз депчи. Ички өндүрүштү колдоо максатында бизде мисалга алсак, бүгүнкү күндө 2 чоң нефтини кайра иштетүүчү заводдорубуз бар. Бирөөсү Кыргызнефтегаз ачык акционерлик коомуна караштуу КПК заводу, экинчиси Журунда. Бүгүнкү күндө 2 завод тең модернизациядан өтүп атат. Жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу дүйнөлүк рынокто күйүүчү майдын дүң баасы өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге жогорулады. Баларды жөнгө салуу максатында тиешелүү токтом кабыл алынып, өлкөдө күйүүчү майдын наркын турукташтыруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле күйүүчү майга карата максималдуу баа чеги бекитилген. Бишкек шаарында бул АИ 92 маркасындагы бензин 79 сом 90 тыйын, ал эми аймактарга, облустарга аралыгына жараша жеткирүү акыларын, логистика кошуп эсептөө менен аларга ар бир областка белгиледик. Андан сырткары областын борборунан алыс жайгашкан алыскы райондорго дагы өзүнчө баа белгилеп бердик, ошол жол акыларын кошуу менен. Ал эми 95 маркасындагы бензинди ушул Бишкек шаарында 88 сом 90 тыйын кылып белгиледик. Дизелдик отун 93 сом 90 тыйын, ал эми газ болсо 45 сом 80 тыйын өлчөмүндө белгиледик да. Бүгүнкү күндө биздин аймактык бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан бул буйрукту бүт райондук мамлекеттик администрациялар, ар бир районго, айыл өкмөттөргө чейин, кайсыл жерде ушул май куючу жайлар болсо ошого чейин жеткизүүгө биз жетиштик. Андан сырткары биз кат аркылуу эле жеткизип койбостон өзүбүздүн кызматкерлер дагы ошол май куючу жайларга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баанын максималдуу чекене баасы коюлгандыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, негизсиз бааны жогорулатууга жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Бирок азыркы күндө ушул мына 1 айга чукул убакыттын ичинде мыйзам бузуулар болгон жок. Ушул бааны биз койгон чекене бааны жогорулата берген бир учур катталды. Бул Баткен облусунда. Ал боюнча биздин кызматкерлер тарабынан
укук бузуулар кодексинин 290-беренесине ылайык 13 000 сом өлчөмүндө айыппул салышты. Кыргызстан күйүүчү майлоочу майды камсыздоо боюнча Орусия, Беларусь, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, суроо талаптарды жөнөттү. Энергетика министрлиги өлкөдөгү күйүүчү май рыногунда кырдаал күн сайын көзөмөлдөнүп, калкты бензин жана дизелдик отун менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча иштер улантылып жатканын билдирүүдө. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.